Саламатсыңарбы? Мен болочокто министрге берет элем да. Бул цифровой реализацияны, буну развитияны реализация кылганга какой-то бир компаниялар кирген да, тендер болду эле былтыр. Бул боюнча бул негизде илгертен бери келатат да бул проблемачы. Атамбаевдин убагында, Сапар Исаковдун убагынан бери эле көтөрүлүп келатат да. Анан мен билишимче былтыр муну реализация кылганга 1-2 фирма катышкан. Ошону силерде азыр кимиси алды? Же муну бир компания менен иш алып баргантасыңар да азыр? Жанбек Султанович, биздин именно Минцифранын астында подразделение бар, Инфоком деген, разработчик программа. А кайсы именно направлениеде же кайсы системаны тендер дегенди айтпайсызбы? Жок, бул ошо финансирование боюнча. Кандай дейсиз? Финансирование боюнча бул. Финансированияны полностью бюджет выделяет. Бюджет? Бюджет, анан донорларды өдүм, мисалы үчүн, жылына бюджетке Минцифрага бюджеттен 500 миллион сом выделяться этилет программный обеспеченияларга. Для всех госорганов. А бүгүнкү программа жана айтып кеткен оптика волокно, сот, кабель тартканга Всемирный банк бүгүнкү күндө выделил 25 миллион доллар. Мунун 1 миллион 600 биз освоить этиппиз, жаңы уже иштеп баштап. Эң эле проблемный жагы ушу именно жетишпеген, адистердин жетишпегени. Бүгүнкү күндө карап атабыз, ошо задачаны кантип чечебиз. Адистер бар көп эле. Мо сот боюнча каякта болот? Ошого доступ кимдерге болот? Сот деген эми бул хранилище да? Жок, хранилище экенин билем мен, ал центр обработки данных болуп атпайбы. Аны деген ошонун кандай защищенности бар, анан кимдерге доступ болот деген. Минцифранын астында подразделение болот. Подразделение бар, Инфоком деген, разработчик. Ограниченные люди. Мунун баары тең по кибербезопасности. Бул Инфоком деген бул российский бир компания да? Жок, бул биздин Минцифранын астында кыргызская компания. Государственная компания. Кыргызская государственная компания Инфоком. Ошо сот боюнча, ошо только силердин доступ болот, Определенный руководительдердин и разработчиктердин, и программное обеспечение ошо сотторду ишин ашырган закон менен регулироваться этилет. Доступ ошо бир эле министерство силерге эле болот. Закон менен аякта бар, и безопасность жагы бар, и разработчиктер бар. Закон менен регулироваться. Жок, ошол закон жагын билип атам, ошо министерстводо силерде болобу? Башка биздин подразделениеде болот. Министрлер кабинеттин төрагасында болбойт да андай доступ, Жок, андайлар жок. Андай болбойт. Мыйзам жол бербейт анда. Президенттин да доступу жокпу? Жок. Менин оюмча бул нерсени ошо сот боюнча министрлер төрагасы болобу, кимиси бирөө жоопкерчиликти алып, дагы президенттин доступу да болуш керек деп ойлойм. Неге дегенде аякта биздин бүт информациялар, бардык нерселер бар. Анан четке чыгып кетиши бул күмөн жаратып калышы мүмкүн да, ошо министерство силердин алдыңарда ведомстводончу. Ошондуктан мен муну же болсо биздин ГКМдин алдына коюш керек да, сот боюнча доступ. Аякта көп информациялар бар, четке чыгып кетет да. Ошол безопасностьты карап атам да, мен ошого силер жооп бере аласыңарбы, эртең күнү чыгып кетпейби деген нерсе болот. Жооп бере аласыз обязательно. Анткени мына бүгүнкү күнү биометрический данныйлардын баары ошол жакта храниться этилет да. Негизи ушул боюнча эч ким доступ берилбейт ага. Жок. Определенный адистерден башка. Определенный адистерге обеспечивать этет да. Силер жооп бересиңерби ошого? Кепилдик ала аласыңарбы? Ооба. Бул защищенный болуш керек да бул нерсе. Он секунд кошуп бересиңби? Же болду? Сөз Токтош Эмил Тактакуновичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Талантбек Орозкулович. Бул кызматторду эң маанилүү биздин экономика өнүгүшүнө мамлекеттик коопсуздуктан баштап бала бакчага чейин байланыштуу. Биздин мамлекеттин органдарынын ишинин жыйынтыгы акырын сиз чекит коесуз. Эгерде сиз санаттуу иштерди жасап алсаңыз, анда бирден мамлекеттик программа аягына чейин чыкпайт. Буну жакшы билсеңиз керек. Сиз эми келерде президентке бардыңыз, консультация жүргөндөр бул тармакты анализ кылдыңызбы? Азыркы мезгилде Кыргызстандагы
санариптештирүү программасы кайсы деңгээлде турат? Мына биз 4-5 жылдан бери баштаганбыз. Мына Эйдел Жолдобаевич айтты, мурда кыйкырып жасаган менен эчтеке болбоптур деп. Сиздин азыр бааңыз кандай? Бир орган айтыңыз, ушул толук санариптештирүү болуптур деп. Же өзүңүз бааңыз айтыңыз. Кандай абалда турабыз азыр? Эмил Токтогонович, рахмат сурооңузга. Бул эми чынын айтып кетсек, абал деле жакшы эмес, бирок артта да калган жокпуз. Бүгүнкү күндө ортодобуз. Бир дагы мо Центральный Азияда же бул алып көрсөк, бывший на пространство эмеде бывший СНГ, азыркы СНГ, бывший Совет Союзу, бир дагы странада биометрический данный кылган паспорттор жок азыр, өтө эле калды. Бизде бар. Таза шайлоо жанагы. Бизде бул биринчи болуп, бунун дагы бир аябай бул министерствонун алдындагы мурунку убакта комитет болуп турганда иш алып барганда бурунда мактап кетсек болот. Анткени буну да ашырыш оңой болгон эмес. Бул жанакы архив боюнча айтып кетсек, если санарип деп атпайбызбы, бүгүнкү күндө дагы 2 миллион 500 миң киши уже өзүнүн данныйын бериптир. 6,5 миллион Кыргызстандан. Бул иш дагы ушу план боюнча министерство койгончо 26-жылга указан президент 22-жылдын ичинде ушунун баарын ишке ашырабыз. Бюджетиңиз 500 миллион экен, бунун канчасы зарплата, канчасы өнүм түрөгө? 578 миллион бул именно министерствонун заработной платы и коммунальный услугасына выделяться этилеткен, а 500 миллион именно программное обеспечениега на цифровизацию всей государства и государственных органов. Жылына выделяться эткен бюджеттен. Бирок освоениясы аны карап көрсөк, жылына акыркы 5 жылдыкын карап көрдүм, или даже 21-жылдыкын карап көрсөк, бул 130 миллион сом эле освояться этилиптир. Бул муну эмне деп айтсак болот, анткени министерство толук маалда өзүнүн ишин алып бара албай атканына. Мен жана айтып кетпедим башында, жетишпеген адистер бүгүнкү күндө дүйнө жүзүн карап көрсөк, IT программисттердин заработной платасы $5000 кем эмес. А биз андай госучреждение, тем более биз андай тыйынды төлөп албай атабыз азыркы күндө. Азыр башталат да биздики сразу эмнеге алар канча, буларга тинчиден. Ошон үчүн азыр бир законно или бир кодекс менен ошонун баарын защищать этип келип, силердин астыңарга защищать этип, представлять эткенге, презентовать эткенге ушу жумуштарды алып барабыз. Андай адистерди, мисалы үчүн өзүбүздүн Кыргызстан көп адисибиз четки соседний страналарга чыгып, ошол жакта иштеп атыптыр. Именно ошо оплатанын айынан. Анализ кылып көрдүм. Акыркы 10 күндө жумушка баргандан бери. Бизде санариптештирүү экономикасынын адистерин кайсы окуу жай даярдап чыгат? Канча окуу жай? Бир эле го мен боюнча Разаков атындагы техникалык университеттин IT. Бир жылда канча окуучу бүтөт студент? Аягын еще анализ кыла элекмин сөзүн ачыкчы. Мына келечекте сиз биринчи ушундан баштаңыз. Санариптештирүү адистерин бюджеттик орунга сиз чечип беришиңиз керек. Келечектин бул талабы. Бюджет боюнча айтып кеттиңиз, адистердин сиздин тармакка 25-30 миң сом иштебейт. Биз баары сырттан табабыз. Ошондуктан азыркы бюджет сиздики өнүктүрүүгө жетишпейт. Сиз сырттан же донор табышыңыз керек, же бюджеттен сурашыңыз керек. Биз былтыры 1,5 миллиард бөлүп бергенбиз өнүктүрсүн деп. 500 миллион эчтеке кылбайсыз. Анан бир жылдан кийин кайра жамандык толуп кетесиз. Ошо оюңуз кандай? Именно ушул направлениедан биздин дагы сиз айтып кетпеңиз башында кандай пландарды кандай намечать эткенге деп. Президент ушундай талап коюп атат. Бүгүнкү күндө что өзүбүз деле көрүп атпайбызбы? Жана айтып кетпедим, мир стремительно меняется в направлении цифровизации. Бул жагынан чоң пландарды ушу жакын аранын ичинде разработка кылып алып келебиз презентацияга. Ага чейин намечать эткен утвержденный пландарды алып бара беребиз. Сизге канча убакыт жетет? Ушу санариптештирүүнү толук камтыгы менен ар дайым жаңыланып турат, албетте. Канча убакытта 5 жылдык план азыр бекитилип турат. Ошонун аркасынан жумуш алып барылып атат.
андан жаңылап изменять эткенге бул эми бүгүнкү күндүн талабына эртеңки күндүн талабы башка болуп атпайбы? Муну будем по ходу дела 10 секунд кошуп бергиле. 5 жылда ким бар ким жок бул өнөктөштү бул тез арада жаңыланып турат. Ошон үчүн 1 жылда бизге мындай көрүнүктүү иш жасаңыз. 5 жыл деген бул жөнүндө. Рахмат. Кийинки сөз Шакиев Нурланбек Тургунбековичке берилет. Талант мырза, жанатан бери сиздин жооп берип атканыңызды көрүп, мамлекеттик тилди аябай кордоп атасыз да, сиздин бир сөзүңүз мамлекеттик тилде, 3 сөзүңүз расмий тилде болуп атат. Ушуну улуу кыргыз тилин кордобой бир жактуу же расмий тилде сүйлөңүз, же кыргыз тилинде сүйлөңүз, мамлекеттик тилде. Бул аябай олдоксон көрүнүш. Мен сизге суроом, мына келгениңизге министрдин милдетин аткаруучу болуп 1 жума болду. Сиз ушул 1 жуманын ичинде могу калкты тейлөө борборлорундагы узун кезек күтүүлөр бар, 2 саат, 3 сааттан. Ар бир жерде ошол маселени, ошол көйгөйдү кантип сиз тез арада чечип, элге жөнөкөй, жеткиликтүү кызмат көрсөтүүнү уюштура аласыз? Нурланбек Турганбекович, рахмат сурооңузга. Кечирим сурайм, эгерде Туранбек сүйлөп алсам. Бул жагынан айтып келсем, баягы эмки жумада Ошко баргантам, планировать этип атайын именно ошо көп суроолор болду, көп обращение болду силердин коллегаларыңардан дагы ушу эмнеге до сих пор ЦОМдордо ушундай очередтер турат 2 сааттан деп. Буну айтып кетсем, бир гана республикада 33 ЦОМ иштеп атпайбы? Быйылкы жылы 6 ЦОМ ачылганга дагы 3-өсү уже даяр ачабыз, 6 ЦОМ ачылганга пландаштырып турабыз. Бирок бул жагынан бир эле ЦОМдорду карай бербей, система бар бизде азыр жаңы. Системно жумуш алып баралы деп атабыз. Ошол эле справка, ошол эле керектүү нерселерди айыл өкмөттөргө чейин жеткирип, ошол жактан выдача алган. Эмнеге президентибиз айтып атат, 1-июнга чейин бүт электронный документтердин баарын тең документ оборотун баарын электронный видке өткөргүлө деп. Анткени ошонун аркасынан 2-нчи этап иши бул именно ошонун аркасы менен ушу министерство, ведомстводан алчу справкалардын, Минздрав, МВДдан алчу справкалардын баарын ушу линия менен чогуу айыл өкмөт, акимият ушу шаарлардан дагы ар бир жарандар ала алат. Мобильный порталда иштеп бүгүнкү күнү түндүк, ал дагы андан да алса болот. Анын да көп нерсеси жетпей атканын, бул боюнча элге жеткирүүтүү иштер жүрбөй жатканы да көрүнүп турат. Ошол жагын дагы азыркы күндө биз уже ойлонуп иштерди коюп атабыз, ошону алып барганга. Айыл жергесине чейин барып, даже атайын кызматкерлерди, жарандарды үйрөткөнгө пландаштырып турабыз. Сиздин буга чейинки иштеген Дастан заводунда ушул санариптештирүү такыр эле жок болсо экен да. Маселен бүгүнкү күнгө чейин кызматкерлер эмгек акыны накталай колго алат экен, карточкага которулбайт экен. Экинчиси, бухгалтерияңыз бүгүнкү күнгө чейин 1С-ке өтпөптүр да. Ушул боюнча кандай? Бул так маалыматпы? Нурланбек Турганбекович, бул боюнча так маалымат деп, бул так маалымат эмес. Анткени Дастан завод, өзүңөр билесиңер, стратегический завод. Бүгүнкү күнү аякта дагы адистердин жетишпештигинен көпчүлүк адистер бул 60-тан өткөн кишилер. Аларга алып барып түшүндүрүп, карточка бар дегенде, старый системада калып калган кишилер, алар көнүп калган илгеркидей алгандай. 70%, который молодежь берки аппарат иштегендер, алардын баары тең бүгүнкү күндө карточкалар менен зарплата алышат. Андан тышкары 1С, анын баары тең ишке ашылган, иштеп атат. Буга чейин эми Дастан заводу турганда, акыркы 2 жылда көрсөтпөдү показателин.
Сиздин ал жердеги ушу санариптештирүү боюнча ишиңиз менимче мындай талапка жооп берелик деңгээлде болгон эмес. Биздеги маалыматтар боюнча ошон үчүн сиз бүтүндөй өлкөбүздү санариптештирүүдө канчалык деңгээлде натыйжалуу иш алып барасыз, бул абдан чоң күмөн. Экинчиси, сиз азыр жумушка барганда өзүңүздүн жан сакчыларыңыз менен чоң машиналар менен барып атканыңыз дагы ар кандай сөздөрдү туудуруп атат да. Буга кандай жооп бересиз? Калпаң бары. Каякта жан сакчы, каяктагы чоң машиналар. Кийинки суроо, мен сизге 10 секунд кошуп бергиле. кезекте мындай сунуш каалоо иретинде айтат элем да, ушул жанагы санариптештирүүдөгү биздин бүгүнкү ортодон жогору жылбай атпайбы, сиз ортодо деп атпайсызбы? Ушуну быйылкы жылдын акырына чейин кайсы бир деңгээлде аякташка сиз баардык күч аракетиңизди жумшашыңыз керек. Себеби дегенде азыр дүйнө Дагы 10 секунд кошуп берсеңер. ушул багытта дүйнө жүзү өнүгүп атат. Биз Кыргызстан бир топ аркада калып баратабыз.